Sizge hiç bir ziyanı tiybegen ele koşunağınız süröt. Jönököyle koşunağınız süröt. Jönököyle bir insanlar süröt. Hiç bir sizge ziyanı tiygen yok. Hiç bir ziyanı tiybegen insanga ziyan keltirebiz. Hazır uşunday adamlar dağın çok emez var. Namaz okup turup dele uşunday amaldar jasap koyonlar var. Jönököy turgan ele koşunasına, jönököyle bir dostlarına, jolusa tuğandarına hiç bir ziyanı tiybegen insanga kelip ziyan jetkirip koyot. Жақшылық қылып, ал жақшылықты үміт етіп ал жақта тұрсын, жөнөкөй инсандарға зиян жеткірген инсандар бар. Бұлар жаман инсандар. Бұлар жаман инсандар. Бирок бұл жаман инсандан дагын жаманыраак инсандар бар. Мындан дагын жаманыраак инсандар бар. Алар кандай инсандар десеңиз, ал жанагы сизге жақшылық кылып аткан инсанга, сизге дайыма жақшылық менен артыңыздан чуркап жүргөн инсанга сиз жамандык менен жооп бересиз. Жанагы төртүн эң бир жакшы даража кайсы болду эле? Сизге жамандык кылган инсанга сиз жакшылык менен жооп берүү, бул таквачылыктын эң туу чокусу. Адамгерчиликтин эң бир, ыймандын эң бир өйдө даражасы ушундай. Сизге жамандык кылып, жаман мамиле кылган инсанга сиз жакшы мамиле кылсаңыз, бул ыйманыңыздын өтө өйдөсү болот. Эми эң бир чектен чыгып, айвандык сыпатка түшүп кеткен инсандар кандай болушу мүмкүн? Алла Таала эмне дейт аларды? Улаика кал анам балхум азал дейт. Алар айван сыяктуу, балки айвандан дагы ылдый түшкөн инсандар бар дейт. Алар кандай болушу мүмкүн? Алар жакшылык кылган инсанга, жакшылыкка жакшылык кылып жооп берип аякта турсун, сиз жамандык менен жооп бересиз. Көрдүңүзбү? Жамандыкка, жакшылыкка жамандык менен жооп берүү бул өтө ал инсандын пас экендигине өтө ыйманы алсыз, же болбосо ыйманы жок инсандар ушундай амалдар жасашат. Алла Таала андан сактасын.